Кыргызстан туризмдин жардамы менен бутка тура алабы? Деги эле биздин өлкөбүздө туризмдин жардамы менен көптөгөн жумуш орундарды, экономикалык өсүш, ошонун баарын тең биз камсыздай алабызбы? Ошол жана башка суроолор боюнча биз бүгүнкү талкууну уюштуруп атабыз. Биздин коногубуз да Азамат Капаров Жаманкулов, туризм, маалымат жана маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси. Азамат Капарович, бул биз түз эле суроолорго өтсөк, анткени убакыт аз. Ал эми мен дагы көрүүчүлөргө айтып кетет элем, бул биздин эң ар бир жумалык эл аралык ишкерлер кеңешинин жана Кабар маалымат агенттигинин долбоору. Биз бул долбоордо экономикабыздын эң орчундуу көйгөйлөрүн, маселелерин караганга аракет кылып жатабыз. Ал эми азыр түз эле суроолорго өтүп кетсек, Азамат Капарович, бир жума мурун эле же ушул жумада дүйнөлүк жарандык авиациянын кеңешинин төрагасы келген, доктор Алиу. Сиз дагы жолуксаңыз керек ага. Ошондо бир катар суроолор көтөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстанга жанагы авиабилеттердин кымбаттыгы. Бизге дагы көп туристтик компаниялар, жарандар кайрылышкан, чет өлкөлүк жарандар кайрылышкан. Эмне үчүн сиздерге учсак ушунча кымбат болуп атат депчи. Ошол жаатында кандай дейт элеңиз? Кантип биз ошол авиабилеттердин акысын азайтып, жарандык авиациябызды кантип өнүктүрсөк болот? Эми бул жерде бул маселени бир жааттуу кароо болбостур. Бир канча маселени чечүү менен гана биз баягы билеттердин баасын төмөндөтүшүбүз мүмкүн. Биринчи маселе, көбүнчө биз билебиз, туризм өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө эле коңшу мамлекеттерибиз да азыр ошол жерге келип калды. Өздөрүнүн чоң авиакомпаниялары бар. Өзбекстандын өзүнүн авиакомпаниясы бар. Казакстандын өзүнүн авиакомпаниялары бар. Россиянын өзүнүн авиакомпаниялары бар. Ошолорду колдонуу менен алар баягы өздөрүнүн түз каттамдарын ачып, жана бааларын кандайдыр бир деңгээлде контролдоого, көзөмөлдөөгө жетишип атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын андай абалы жок. Кыргызстандын андай компаниясы жок эсе. Ошондуктан биз баягы эркиндик, боштондук, баягы көбүнчө ушул рыноктук экономикада келип аткандыктан ошонун механизмдерин колдонуу менен өнүгүш керекпиз деп ойлойм. Эмне кылыш керекпиз? Биз Кыргызстанга келем деген, келүүнү каалаган, басым көрсөткөн компаниялардын баардыгына Кыргызстанда ачып бериш керекпиз. Европалык компаниялар болобу, араб өлкөлөрүнөн келеби, Кытайдан келеби, эгер Кыргызстанга учууну кааласа, ошолорго ачып бериш керекпиз. Ачык асман саясаты жөнүндө мынакей көптөн бери биз бул убакка чейин сүйлөшүп келгенбиз. Бизде ачык асман барбы? Азыркы учурда эми кандайдыр бир деңгээлде бар. Транспорт министрлиги азыркы учурда жана 5 степень свободы деп коюшат. 5-чи деңгээлдеги боштондук. Ошол боштондук менен азыркы учурда 3-чү эле? Азыркы 3-чү. 5-чиге азыркы учурда өкмөттүн токтому чыгып атат. Эгер токтому чыгып калса, мен ойлойм, бул дагы бир кандай ошого болгон бир кадам деп айтабыз. Бирок баягы классикалык түрдө ачык асман саясатын биз билебиз. Бардыгын ачык, бардыгы келет деген сөз. Бирок ал нерсеге бүгүнкү күндө биринчиден жетише элекпиз. Экинчиден, эгер болсо дагы Кыргызстан ошол нерсеге даярбы деген сөз болот да. Ачык асман саясатын ачтык дейли. Асмандар ачылды, каалаган компаниялар келе турган шарттар түзүлдү, бирок ошол компаниялар келеби Кыргызстанга. Компаниялар келиш үчүн биринчи кезекте агым болуш керек. Агым бул көбүнчөсү бул 70-80% туристтик агым болуп эсептелинет. Жана соода агымы, соода карым-катнаш болуш керек. Экинчи агым келе турган болсо Кыргызстандын ичиндеги инфраструктура ошол нерсеге жол ачабы. Жол ачабы. Ошол эки нерсеге жооп бериш керекпиз. Биринчи нерсеге жооп берсек болот. Азыркы учурда Кыргызстан туризмди өнүктүрөбүз деген иш аракеттери болуп атат Кыргызстанда. Ошол агымды баягы түзүп берели, камсыздап берели деп. Анан компаниялар ошол агымды көргөндөн кийин, бул жерде агым бар экен, мен ачайын. Ушул жерден кандайдыр бир пайда көрөйүн деп анан компаниялар ача башташат.
Экинчи мезгилде ошол эми мамлекет жана башка органдар, жеке сектор биригип келип, биз өзүбүздүн инфраструктурабызды азыркы учурда ошого камдаш керекпиз. Камдамайынча Эң биринчиден кандай инфраструктураны, жанагы аэропортторду камсыздашыбыз керекпи же мисалы Бишкектин ичиндеги инфраструктуранын, жолдорду, отелдердин стандарттарын ошого кандай дейсиз? Биринчи ким, кайсынысы биринчи болуш керек? Эми компаниялар үчүн, авиакомпаниялар үчүн, учак компаниялары үчүн эң негизги маселе бул аэропорттор болуш керек. Анткени алар комфорттуу түрдө конуп, комфорттуу кардарларды өткөрүп берип, кайра учуп кете турган инфраструктурасы болуш керек. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, Манас аэропорту кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн баягы толук мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп атат. Андан ашыкчасы бүгүнкү күндө көрө элекпиз да. Транзиттик залдар боюнча бүгүнкү күндө сөз болуп атат, бирок алар бүт элек, жасала элек пока. Бирок бизде да ушундай суроолор туулуп жүргөндө толук мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жатабы же жатпайбы депчи. Азыр мисалы азыркы мүмкүнчүлүктөр менен, азыркы каражаттар менен адистер айтып атышат, дагы көп нерсени жасаш керек болот эле депчи. Мүмкүнчүлүктөр бар, бирок жакшы менеджмент керек. Сиз ошого кандай дейсиз? Эми Манас аэропортунун менеджменти боюнча эми биз жакындан таанышпыз. Манас аэропорту көбүнчө эле ачык болуп, мынакей акыркы жарым жыл ичинде эле 2-3 жолугушууларды өткөрдү. Туристтерге эмне керек, кандай шарттарды түзүп берели, эмне кылалы деп конструктивдүү диалогко чакырып атат. Мен ойлойм, бул жакшы шаг го деп. Биз өзүбүздүн бардык сунуштарыбызды бердик. Турбизнес өзүнүн сунуштарын берди, жазуу түрүндө дагы, баягы ооз-эки түрүндө дагы. Мен ойлойм, эми азыркы учурда Манас аэропортунун башкаруу уюмунун ачыктыгы бул жакшы нерсе. Бул убакка чейин мындай диалогдор болгон эмес. Келечекте азыркы учурда ушундай темп менен келсек, мындай шарттардын түзүлүшү мүмкүнчүлүк бар. Азамат мырза, сиз көп өлкөлөргө учуп, элдер менен сүйлөшүп, көп аэропортторго барып келгенсиз да. Ошол тажрыйбаңыздан айтсаңыз, көбүнчө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө аэропорттор жеке колдо чоңоёбу, өнүгөбү же кандай, же мамлекеттик колдоо болуш керекпи? Мисалы биз угуп атпайбызбы, түрк, кореялык компаниялар келип биз аэропортуңарды өнүктүрөлү, инвестиция салалы, иштетели деп атпайбы? Анан биз өкмөткө айтсак, өкмөт айтып атат, бул стратегиялык объект, аны азырынча бере албайбыз депчи. Ошого биздин туризм тармактын көз карашы кандай? Беришибиз керекпи же эптеп эле мамлекеттик мүлкүндө болсун деп эле кармашыбыз керекпи? Эми мен ойлойм, дүйнөлүк кандайдыр бир тажрыйбасы мол болгон, жакшы бир көз карашы болгон, анан бир концепциясы болгон бир компания келе турган болсо, бизге ошол келечекти көрсөтүп бере ала турган болсо, Манас аэропортун мындай кылып жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Манас аэропортунун ичинде жайгашкан аэропорттордун бардыгында мындай өнүктүрүүгө болот. Мындай өнүктүргөндө мынча пайда көрөбүз, мамлекет мынча пайда көрөт, жеке сектор мынча пайда көрөт. Анан инфраструктуралык өнүгүү мындай болот деп көрсөтүп бере ала турган бир чоң эл аралык бир компания, авторитеттүү, баягы жабык эмес, бир кичинекей эмес, элдин оозун алым калган бир компания келе турган болсо, мен ойлойм, аны бергүүгө бардык шарттар бар. Ошондой кадамдарга барыш керекпиз деп. Ошондо жана бюджеттик компаниялар келеби, авиакомпаниялар? Арзан билеттерди сата турганчы компания? Эми инфраструктураны түзүп бере турган болсок, агымды канчалык меңгелде камсыздап бере турган болсок, мен ойлойм, келе турган бардык шарттар бар. Азыркы учурда келип атат. Мынакей биз жакында эле уктук, Казакстанга бир чоң европалык бир компания келип атат. Булар азыр баягы экономикалык түрдөгү авиакомпанияда, билеттери баасы аябай төмөн болуп эсептелинет. Биздин маалыматыбызга караганда $40 Европага учууга мүмкүнчүлүк болот деген сөз чыгып атат. Ошондой компаниялардын келип калышы бул албеттүү түрдө туризмдин өнүгүшү, албеттүү түрдө агымдын келиши деген сөз. Биз ошондой компанияларды чакыруу менен жол ачып бериш керекпиз Кыргызстанга. Демек туристтер көбүрөөк келгенде, арзаныраак учканда, кийин көбүрөөк келсе, ошондо жанагы туристтик инфраструктура да түзүлөт деп туура түшүндүкпү? Ооба.
Биз ошону сунуштап атсак, кандайдыр бир мыйзамда көрсөтүлгөн чектөөлөр бар деп атышат да. Ошондой чектөөлөр барбы? Ушуну кылгангачы. Аэропортторду белгилөө боюнчабы? Эми Кыргызстанда стратегиялык объекттер боюнча мыйзам бар. Стратегиялык объектилердин мыйзамына аэропорт Манастагы бүгүнкү күндө киргизилген. Бирок мен ойлойм, өнүгүү үчүн жанагындай эгер шарттар келе турган болсо, анын жолун таап, мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу же ошондой кандайдыр бир башка методикаларды колдоо аркылуу бир жолун тапсак болот деп. Жолун табууга мүмкүнчүлүк болот го деп. Анткени баягы агым жөнүндө эле агым качан келет деп компаниялар келет деген дагы бул баягы күтүп отурбаш керекпиз. Мына Борбордук Азия мамлекеттеринин арасынан мен азыркы күндө сиз баягы Казакстан, Өзбекстандын жарандарынан тур бизнесте иштеген адамдардан да сурап көрсөңүз болот. Канчалык деңгээлде Кыргызстан азыркы учурда башка Борбордук Азия мамлекеттеринен бир кыйла өйдө тургандыгы жөнүндө. Казакстандык туроператорлор Кыргызстан жөнүндө айтканда, алар ар дайым айтышат, биз силерге жетиш дагы жылдарды талап кылат депчи. Кайсы жактарынан? Биздеги жеке сектордун активдүүлүгү, бизнестин активдүүлүгү, башка мамлекеттерге өзгөчө туризм секторундагы активдүүлүк башка мамлекеттердин секторлоруна караганда бир кыйла өйдө турат. Ассоциациялардын деңгээли, компаниялардын деңгээли, биздеги берилген сервис, биздеги берилген маданий жана табигый сервистерден келип чыгып бир продукт жасалган пакеттер башка мамлекеттерге караганда бир кыйла өйдө. Мамлекеттик колдоо жок болсо дагы, кандайдыр бир деңгээлде жок болсо дагы, бул жеке сектордун өзүнүн баягы бизде көбүнчө ушул коом ушунда болгондуктан тез адаптация болуп, жаңы нерселерди тез үйрөнгөндүктөн биз башкаларга караганда кыйла өйдө турабыз. Ошондуктан азыркы Кыргызстанга келген туристтердин көбү Москва, Стамбул, Алматы аркылуу учуп келип атат да. Ошолордун баардыгын түз алып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот эле. Бизге да андай нерселерди угуштагы бизге да жагымдуу. Экинчи жагынан карасак, ошол эле виза жаатында. Биз көптөгөн ишкерлер менен сүйлөшсөк, өзгөчө чет өлкөлүк ишкерлер менен бизге айтып атышат, Индиядан, Пакистандан, Кытайдан келе тургандар бар. Бирок ошол жердеги биздин элчиликке тапшырганда көптөгөн бюрократия, көптөгөн тоскоолдуктар бар депчи. Ошондо электрондук виза бизде болобу? Мисалы, жана визалык режимдагы андан ары да либералдаштыруу пландары барбы мамлекетте? Эми азыркы учурда өзүңүз билгендей, биздин өкмөттүн токтому менен 2013-жылы 44 мамлекетке визасыз режимди киргизкенбиз. Бунун жыйынтыгы кандайдыр бир экономикалык көрсөткүчтөрдө аябай чоң болбосо дагы имидждик түрдө Кыргызстанды баягы эркин мамлекет катарында көрсөтүүдө биз Борбордук Азия мамлекеттеринин арасында бир кыйла өйдө көрүндүк дүйнөлүк коомчулукка. Буну баарыбыз билип турабыз. Сиз өзүңүз баягы ишкерлердин ассоциациясында иштегендиктен анын арасында жүргөн, биз сыртка чыгып презентацияларды кылганда биз баягы буну бир сыймыктануу менен айтабыз. Бул Кыргызстан үчүн аябай чоң шаг, бир кадам болду деп эсептейм. Бул нерсени ошол визалык эмес тизмени дагы кеңейтеби өкмөтүбүз же ошо ойдон калабы, же алып салабы? Азыркы учурда мынакей эртең эле биз көл жээгине барып депутаттар менен ушул маселени талкуулаган жатабыз. Баягы буга чейинки кабыл алган мыйзамды кандайдыр бир жылга дагы уланталы, дагы жыйынтыгын көрөлү деп. Анткени биз туристтердин келген агымынын дагы өсүшүн, анан кийин Кыргызстандын инвестициялык туристтик имиджин көтөрүүдө бул чоң салым болгонун көрдүк да. Ошондуктан мен ойлойм, буну улантыш керек. Биз эртең ошол нерсени сүйлөшөбүз. Менин оюмча баягы депутаттар колдоп берсе, буну биз улантабыз. Рахмат. Мамлекеттердин санын өстүрүү боюнча азыркы учурда бир канча мамлекет дагы каралып атат, өзгөчө араб мамлекеттеринен. Анан группалык визалар боюнча ошо Кытай, Индия мамлекеттеринен группалык визаларды киргизүү боюнча азыркы учурда биз талкуу жүргүзүп атабыз. Анткени ал группалык виза болот, бирок электрондук эмес. Электрондук виза боюнча азыркы учурда тесттик түрдө киргизүүсү мына жакындап калды. Мен ойлойм, ушу бир айдын төп арасында электрондук виза Кыргызстанга кириш керек. Тесттик түрдө бир канча мамлекетке киргизилет го. Анткени акыркы биз берген маалыматтар
өздөрүнүн жасаган сайтына киргизишти. Фото, видео материалдарды сурашты эле, ошолорду киргизүү менен жакындап калдык деп эсептейм. Мындан тышкары биз ошол тармактык маселелерден кичине бийигирээк көтөрүлсөк, жалпы эле биздин туризмдин мындайча айтканда келечеги кандай, мүмкүнчүлүктөрү кандай? Азыр биздин ички дүң продукциясынын 4% түзөт, менин билишимче. Ошондо келечекте биздин мисалы туризм экинчи Швейцария деп атпайбы элдер? Биз туризмдин акысынан эле биздин оокатыбызды жасай алабызбы же андай мүмкүнчүлүктөр жокпу? Эми туризм аябай чоң потенциалга ээ Кыргызстанда. Бизде табигый байлыктардан көбүнчө мынакей газ, нефтке окшогон байлыктар чыкпагандыктан Кыргызстан кооз табияты менен дүйнөгө таанылып келет бул убакка чейин. Ошол кооз табиятты колдонуу менен жана терең маданиятыбыз бар, ушул эки чоң продуктуну колдонуу менен Кыргызстан жөнүндөгү чоң бир туристтик продуктуну дүйнөгө сатууга мүмкүнчүлүгүбүз бар бүгүнкү күндө. Азыркы учурда ички дүң продукциясынын 4,6%-ын туризм түзөт. Эгер статистикалык топтоону жаңыртсак, дагы реформаласак, дагы жакшыртсак, бир 6-7%-га жетип калышы мүмкүндүгү жөнүндө өзүмдүн божомолум бар. Ал эми мисалы биз баарыбыз эле билип турабыз, көбүнчө ишкерлер, ишкердик чөйрөсү азыркы учурда бир канча себептерден баягы теневой экономика деп коебуз, көрсөтүлбөгөн экономика, көмүстөндөгү экономикада жаткандыктан бир 10%-ын тегерегиндеги туризм азыркы учурда ички дүң продукциясынын көлөмүн түзүп калышы мүмкүн да. Бирок бул мен ойлойм Кыргызстан үчүн аз. Кыргызстан деген туристтик продуктуну дүйнөгө таанытууда азыркы учурда бир канча тоскоолдуктар бар. Кыргызстанга баягы кандайдыр бир кичинекей булактардан билип, баягы тааныштарынан билип, досторунан билип, жана биз жарманкелерден билип келип аткан туристтердин агымы азыркы учурда 4,6%-ын түзүп атат. Ал эми азыр Кыргызстанды дүйнөгө жар сала турган болсок, тааныта турган болсок, мен ойлойм 2 эсе 3 эсе өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошол эле мезгилде туризм бул кызмат чөйрөсү. Биз билебиз, бардык адамдар кызмат менен алек боло албайт. Бул өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнүн баягы касиети бар. Ошол менен алек болгон, ошону алып кете ала турган гана адамдар алектенишет да. Ошондуктан мен ойлойм, калктын бир 15-20%-на чейинки адамдар туризм менен алек болсо деле бул биз үчүн аябай чоң көрсөткүч болмок. Жакшы, ошондо жана ярмарка деп атпайсызбы? Сиз көптөгөн ярмаркага барып жүрөсүз, Кыргызстанды тартуулап, жарыялап. Ошондо байкап көрсөңүз, жана чет өлкөлүк компаниялардан, мамлекеттерден Кыргызстанга көз караштары өзгөрүлдүбү? Мисалы, мурун кандайдыр бир стабилдүүлүк жок, жанагы коопсуздук жок деген атка конбодукпу? Бирок азыр өзгөрүлдүбү? Андай көз караш, азыр көбүрөөк баралы, эс алалы дегендер көппү азыр? Эми азыркы учурда туризм чөйрөсүндө туризмди алектенген кызматкерлердин арасында Кыргызстан өтө бир жакшы бир орунга ээ болду ушул акыркы жылдары. Анткени бир жасалып аткан бир канча кадамдар, жасалып аткан бир канча окуялар Кыргызстанда ошол нерсеге түрткү болду да. Мына кечээ эле айтып кетсек, 2016-жылы биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрдүк. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү менен Кыргызстан баягы дүйнөлүк коомчулукка өзүнүн башка бир жактан, башка бир нугун да көрсөттү. Биз ушундай окуяларды өткөрө ала турган, биз ушундай нерселерди жарата ала турган өлкө катары өзүбүздү көрсөттүк да. Бул мен ойлойм бир жакшы бир жашаан болду. Мына быйыл 2017-жылы Берлинде өткөн жарманкеде ошо дүйнөнүн туризм министрлери чогулат. 70-80-ге жакын министр. Ошол жерде жылына эң жакшы проект
жасаган, долбоор жасаган или эң жакшы бир жаңылык киргизген өлкөгө сунуштоого бир канча мүмкүнчүлүк берилет да. Быйыл ушул 2017-жылы Кыргызстанга ошо көчмөндөр оюндарын презентация кылып бергенге сунушталды да. Мен ойлойм бул ушунчалык мамлекеттин арасында бул бир чоң бир жаңылык болду деп. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстанга болгон көз караш бара-бара абдан өзгөрүп келатат. Туура айтасыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу биз көптөгөн жакшы ойлорду чет өлкөлүк ишкерлерден угуп жатабыз, чет өлкөлүк жарандарынан ошондой оюндар көбүрөөк болсо дегендер көп да. Жалпы эле биздин элибизге дагы мындай дух бере турган, жаңы дем бере турган иш-чара болду деп өзүбүз дагы ойлоп атабыз да. Ал эми муну дагы илгерилетүүгө, дагы алдыга жылдырууга сиздердин мисалы каражаттарыңыздар, дарыметиңиз жетип жатабы азыр? Мисалы ошол эле инфраструктура дейсиз, бизге чет өлкөлүк жарандар айтып атышат, жада калса кечиресиз, кээде дараткана жок болуп калып атат жолдордо. Ошонун баарын ким кылыш керек? Өкмөт кылыш керекпи? Өкмөттүн ичинде сиздин департамент жасаш керекпи? Сиздин, менин билишимче, департамент кичинекей эле уюм, ошону жасай алабы же сиздер жасай албасаңыздар ким жасаш керек ошонун баарын? Эми абдан туура маселе. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекетинде туризм органдары ар кайсы статуска ээ болуп келет. Турцияны карап көрө турган болсок, туризм секторунда мамлекеттик орган катары 100дөн ашык кызматкери бар. Бир канча миллион доллар туризмдин брендин дүйнөгө таанытууга баягы каржашат. Жакынкы эле каржылоосу канча аларкы 21 миллион доллардын тегерегинде да. Брендти эле чыгарышкан. Өзүнүн органы эмес, брендти эле чыгарганга. Жакынкы эле Өзбекстанда алып карай турган болсок, ал жерде чоң комитет бар. 80-85ке жакын адам ошол жерде эмгектенип өзүнүн аппаратында бардык баягы маселелерди чечүүгө азыркы учурда мүмкүнчүлүк берилди ал комитетке. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай абал? Департамент азыркы күндө менин оюмча аябай аздык кылат. Биз эгер чоң секторду өзгөчө биздин приоритеттүү сектор деп атаган секторду өнүктүрөбүз десек, бизге ошого жараша мамлекеттик орган керек. Бирок мамлекеттик орган чоң болсун деп эле айтып бергенден биз алыспыз. Ар бир мамлекеттик органды биз индикатор менен карап көрүш керекпиз. Канчалык деңгээлде коюлган тапшырмалар аткарылып атат, канчалык деңгээлде жыйынтыгын берип атат. Департамент туризмага бир канча тапшырмалар берилген. Бул эң биринчи эле чоң тапшырмасы бул укуктук ченемдик актылар. Алар менен баягы саясат жүргүзүү. Саясат жүргүзүүдө азыркы учурда мен ойлойм бир канча 70-80% азыркы учурда жетүүгө аракет жасалып атат. Бирок андан тышкары инфраструктураларды оңдоо, инвестицияларды тартуу, брендти чыгарууга окшогон тапшырмалары алдында дагы бар кошумча. Алардын бирөөсүндө дагы сиздерге дагы жүктөлгөнбү же? Алар тапшырма бизге туризмге тиешелүү бардык инфраструктураларды жасоо, мамлекетке сунуштоо, көрсөтүү, алардын акча каражатын табуу биздин мойнубузда. Сервисти, телөө кызматтын деңгээлин жогорулатуу, алар менен иштөө, окутуу, көрсөтүү, алдыга жылдыруу биздин тапшырма. Мамлекеттик брендти, туристтик брендти дүйнөгө таанытуу жана биздин негизги сегмент болгон мамлекеттерде элдеринде Кыргызстан жөнүндөгү маалыматты киргизүү, берүү аларга биздин кызмат, биздин мойнубузда. Бирок ошонун баардыгын 10 киши, 8 киши жетишүүгө мүмкүнчүлүк жок. Сиздерде 10 киши иштейт. Бизде 12 киши иштейт, топ моп талып салганда 8 киши толук түрдө азыркы күндө баягы канча бюджет менен ошондо? 7,9 миллион сом бюджет менен да. Бул эми аябай аз деп эсептейм. Мына мен сизге бир схеманы көрсөтөйүн. Бул жерде азыркы учурда туризм секторунда жана мамлекеттик органда болуп аткан абал. Азыр Энсур турат. 2017 жылга чейинки Энсур биздин стратегия. Бул мамлекеттик машина, механизм. Мамлекеттик механизмде мынакей кичинекей бөлүгү туризм. Бүгүнкү күндө. Бул жерде бизнес коомчулук, ишкерлер.
Бирок ишкерлер дагы бир эле ассоциацияга биригип бирдей иштеген жери жок азыркы күндө. Булар эми баягы өзүнүн деңгээлинде өзүнүн деңгээлинде өнүгүп келатат, өзүнүн тармагында өнүгүп келатат. Бир жерде чоң ассоциация бар, бир жерде кичинекей ассоциация бар, жана кичинекей топтор бар. Ошолордун баардыгы келип бүгүнкү күндө бизнес коомчулукту бизге түзүп берип атат. Бирок бул абал болуп турганда, мамлекет чоң болуп анын арасында кичинекей бир туризм болуп турганда, бизнесте түргөн маселелердин баардыгын бул жер чече албайт. Ошондуктан ар дайым бул тараптан кандайдыр бир критика пайда болот да. Эмне үчүн чечилбей жатат, качан чечилет, качан жасалат деген суроолор ар дайым берилет бул жака. Биз кандай көрүп атабыз? Негизги идеалдуу карап көрө турган болсок, биздин негизги стратегиябызда 2040 жылга чейинки стратегияда азыркы түзүлүп атат. Кандайдыр бир деңгээлде чоң бөлүгү катары туризм каралыш керек. Туризм каралганда бул жерге ошол нерсе түшөт, стратегиядан келип түшөт. Стратегияда берилген приоритетке жараша бул орган моундай бир кандайдыр бир органга айланыш керек. Жана бизнес менен биргеликте ушундай бул жерде бизнес менен мамлекеттин кызыкчылыктары экөө биргелиш керек. Жана биригиш керек. Бул жерде азыр жок. Мамлекет кичине кандайдыр бир бул жакта иштеп аткандай, бизнес бул жакта иштеп аткандай бизге көрүнүп атат да. Ошондуктан ушул абалга келгенге чейин биз азыркы учурда биз күрөшүш керек. Деп ойлойм. Жана биз азыр сунуштап атабыз. Ушундай деңгээлге жетели. Ушундай деңгээлге жетсек, биз алдыбызда турган чоң маселелерди батыраак чечкенге, ылдамдуу чечкенге мүмкүнчүлүгүбүз болот эле. Эми сиздер сунуштап атканда алар эске алып атышабы? Чечим чыгара тургандар. Эми азыркы учурда туризмди колдойбуз деп. Азыркы учурда ошол нерсеге келе атабыз. Өкмөттө талкуу болуп атат. Өкмөттө эле эмес, парламентте дагы талкуу болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бир канча убакыт өткөндөн кийин бул нерсеге келебиз деп. Абдан жакшы болот эле. Биз дагы колдон келишинче жардамыбызды беребиз. Бизнес коомчулуктан кандай иш аракеттер керек болсо. Дагы бир орчундуу нерсе, бизде мисалы жылдан жылга туристтер көбөйөт деп атабыз, визалык режим дагы өз пайдасын берип атат деп атабыз. Бирок туризмдин дагы азыр атаандаштыгы жогору да. Калп айтпасам, ар бир мамлекет өзүнүн кандайдыр бир өзгөчөлүгү менен туристтерди тартып аракет кылып жатышат да. Бизде ошондой аракеттер барбы? Биз эмне өзгөчөлүгүбүз менен туристтерди тарта алабыз? Мисалы ошол эле медициналык туризм деп жатышат, көбүрөөк бизге дарыланганга көбүрөөк арзан деп келишсе, бул жерден акчасын сарптап кетишсе деп айтып жатышат. Экинчи жагынан жанагы диний туризм деп жатышат. Ошол эле апостол Матфейдин калдыктары, ошол эле Будданын статуясы деп жатышат. Ошол жаатында кандай аракеттер болуп жатат азыр бизде? Кандай өзгөчөлүктөрүбүз бар, кандай өзгөчөлүктөрдү жаратсак болот да? Эми азыркы учурда туризмдин түрлөрү боюнча айта кете турган болсок, биринчи эле эң чоң потенциалыбыз бул тоо туризми болуп эсептелинет. Кыргызстан башка мамлекеттерден өзгөчө. Жана кышкы туризм. Тоо туризми. Тоо туризми дегенде хайкинг, трекинг, тоодо жөө жүрүү, велосипед менен жүрүү, машина менен жүрүү, тоону көрүү. Көп келип атабы? Азыркы учурда баягы пляждык туризмден кийинки эле орунда азыр тоо туризми турат. Экинчи жаатын карап көрсөк, бул Ысык көл жээгинде пайда болгон бир канча туризмдин түрлөрү. Бул биринчи эле массалык түрдө пляждык туризм. Азыркы пляждык сезонго даярбызбы азыр? Ошолго толук түрдө даярданууга аракет жасалып атат. Анткени мамлекеттик органдардын баардыгына өзүнүн тапшырмалары берилген даярдануу боюнча. Алар өздөрүнүн тапшырмасын азыркы күндө аткарып атат. Андан тышкары мынакей ден соолукту чыңдоо туризми жөнүндө айта кеттик. Бул жерде чоң потенциалыбыз бар. Минералдык ресурстар, жанагы ылай ресурстары, жана 40тан ашык ар кандай ден соолукту чыңдоо туризмине байланышкан процедуралар Ысык көлдө бар.
ошолордун баардыгын көтөрүп чыгып жакшы бир туризмдин түрүнө айландырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок инвестиция керек. Чоң бизге ден соолукту чыңдоо борборлор керек, медициналык центрлар керек. Экинчиси, спорт туризми жөнүндө айтып келебиз ар дайым, ысык көлдүн спорт туризми жөнүндө. Бул баягы коңшу мамлекеттер, көбүнчө ушул жакынкы мамлекеттерден спортчуларды ысык көлгө тартып, ал жерде өздөрүнүн машыгуусун өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергенге азыркы учурда шарттарыбыз бар, бирок инвестиция керек. Спорт комплекстери керек болот, жаңы спорт комплекстери керек. Үчүнчүсү эле конгресс туризм бизге Кыргызстанга азыркы учурда көбүнчө ушул ар кандай расмий түрдө иш-чараларды, ар кандай расмий эмес иш-чараларды өткөргөнгө Кыргызстанга келишип атат. Ошол жактан потенциалыбыз бар. Андан кийинкиси эле бул Улуу Жибек жолу. Улуу Жибек жолунда ар кандай пакеттер жасалып атат. И азыркы дүйнөлүк тренд болгон бул экологиялык туризм жана этнотуризм. Жакшы. Экологияны көрүү, анан маданиятка журулушуп, маданиятты көрүү деген туризм. Ошол тармактардын баары тең буюрса өнүгөт деп да биз да ишенип жатабыз. Сизге чоң рахмат, Азамат Капарович. Каржылоо аз болсо дагы, департаменттин кызматкерлеринин саны аз болсо дагы көптөгөн аракеттерди кылып жатабыз. Биз дагы алардын баарын тең көрүп атабыз. И буюрса бизнес коомчулук дагы сиздерге ишенип, өз колдоосун көрсөтүп, туризмибиздин өнүккөнгө салым кошот деп ишеничтебиз. Дагы бир жолу рахмат. Мындан ары дагы ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы мындан ары ушундай урчундуу маселелер боюнча талкуу жүргүзмөкчүбүз. Ага чейин сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.